үйдөн дистанттык билим алуу боюнча кийинки сабагыбызды баштайбыз. Азыр эми силер эң чоң ишиңер биринчи бөлүгү теледен аралыктан угуп кабылдоо болсо, экинчи чоң ишиңер эми үйдө өз алдынча ошол алган билимиңерди окуп, түшүнүп, өздөштүрүп, тапшырмаларды аткаруу жумушуңар калды, экинчи чоң бөлүгүңөр. Ошого силерге жардам бере турган төмөнкү ой сунуштарды айтамын. Силер жакшы көңүл коюп, угуп алгыла. Алгач силерде мына ошол мугалимдер өткөн сабакты жана айттык, бир уккандан аласыңар, бирок толук ала албайсыңар. Ошол үчүн эми үйдө өз алдынча иштөөңөргө туура келет. Ал кандай жол менен? Ал ошол китепти, ошол теманы өзүңөр өз алдынча окуп түшүнүүңөр керек. Ошондо бая мугалим берген тапшырманы силер жакшы аткара аласыңар. Өзү чындыгында дагы чоң аалымдар, ийгиликке жеткен адамдар мынтип айтат экен. Чыныгы билим, өнөр качан гана адам өз алдынча окуп, изденип, сүңгүп киргенде гана алат деп. Ошол үчүн жанагы аралыктан өтүлгөн сабактарга кошумча силер өзүңөр үйдө китеп менен иштөөңөр керек. Ошо китеп менен иштеп, билимиңерди бышыктап, анан тапшырманы аткарууңар үчүн эмнелер кылышыңар керек? Ошолор боюнча мен бир аз токтолоюн. Биринчи балдар, ошо китеп менен окуп иштей турган болсоңор, өзүңөрдү даярдап, көңүлүңөрдү жай кылып, ачык мааңай менен кызыгып отуруп, китеп менен иштегиле. Бул өтө маанилүү. Экинчи, ошол жерде дагы кайрадан көңүлүңөрдү өтө чоң концентрация кылып топтошуңар керек. Топтоп китеп менен иштөөңөр керек. Үчүнчү, силер ошол мугалимдер берген теманы негизги жерлерини китеп менен иштегенде окуп 1-3-7 формуласыга салууга туура келет. Мынауну мен азыр силерге чечмелеп беремин. Bir oku, bir degeni temanın oңой jeri bolsa, bir okusаңар, mugalimden ukkansыңар, силер окуганыңар экөө кошулат дагы түшүнөсүңөр. Bir okup түшүнбөсөңөр, экинчи 3 жолу окушка туура келет. Ошону 3 жолу окуганыңардан кийин түшүнүп, маселе мисал тапшырманы аткара албасаңар, анан 7 жолу окууга туура келет. Өтө татаал жерлерине. Мында силер теманы мисал үчүн 5 бет болсо 5 бетти 7 жолу окубайсыңар. Анын ичинде түшүнүксүз, кыйын, татаал жерлерини, абзацтарды силер ошондой окууга туура келет. Мына ошондой иштеген учуруңарда силерге жетти дегенди айтып жүрөбүз. Ошондо анан силерге ал теманын мазмуну жетет. Ушуга силердин көңүлүңөрдү буруп туруп, андан кийин мен силерге эми китеп менен иштегениңердеги китепти кандай иштешиңерди эсиңерге салып, билимдин булагы менен иштөө методикасыга көңүлүңөрдү бурмакчымын. Урматтуу окуучулар, ар кандай окуу китеби бул илимий китеп. Ал эми илимий китептердин бардыгы силерге жөнөкөйлөтүп айтканда төмөнкү логикалык структурага, түзүлүшкө ээ болот. Алар 4 бөлүккө шарттуу бөлсөк. Биринчи, ошол теманын кириш бөлүмү болот. Бул теманын башыда. Ал ошо темада эмне жөнүндө сөз болот, эмнелерге көңүл бурулат, эмне үчүн керек, теманын багуулугу айтылат. Экинчи, ошол теманын негизги мазмуну кетет. Мына ошо негизги мазмунуну эми силер китеп менен иштеп атканда өз алдынча издеп табышыңар керек.
Негизги мазмунга эки чоң нерсе кирет. Ал ошол теманын идеясы, эгер ал гуманитардык предмет болсо, ошол эгер так илимий, математикалык, табигый предмет болсо, ошол теманын негизги теориялык мазмуну экинчи чоң бөлүк болот. Мына ошого маани беришиңер керек. Андан кийин ошол теманын негизги идеясы, теориясы берилгенден кийин үчүнчү бир чоң бөлүк башталат. Бул ошол айтылган теорияларга, идеяга келтирилген мисалдар, тажрыйбалар, окуялар, анан схема, таблица, формулалар болуп эсептелет. Мына ошолор менен иштегенде дагы силер ошону табышыңар керек. Муну мен силерге айтып коюшумдун себеби, урматтуу окуучулар, мынау китепти алганда, эгер ушул мен айткан бөлүктөрдү, кириш бөлүгү, негизги бөлүгү, негизги идеясы, негизги теориясы, анан ол теорияга, идеяга сөзсүз келтирилген мисал, далилдерди тапсаңар, тез эле теманын идеялык структурасыны, теориялык структурасыны китептин тапкан болосуңар. Акыркы 4-чү бөлүгүндө ошол теманын кортунду бөлүгү берилет. Кортунду бөлүгүндө ошентип биз бул темадан мыналарды билдик деп айтылат. Жана ошол теманын, ошол теориянын же идеянын турмушта пайдаланылышы жана анын натыйжасы берилген болот. Ушуга силер эгер амал кылсаңар, силер эң жакшы ийгиликке жетесиңер деп ойлоймун. Урматтуу окуучулар, силер мына Кудай кааласа мугалимдер аралыктан өткөн сабак, теле сабактарды алып, анан азыр айтканыбыздай мына үйдөгү ишиңерди дагы билимдин булагы китеп менен мынандай уюштуруп иштесеңер, анча аралыктагы сабактан албай калган нерсени өтө бышыктап алып аласыңар. Бирок эгер биринчи бөлүктө айтылгандай өтө көңүл коюп, көңүл топтоп концентрация менен алсаңар, силер аралыктагы сабакта эле көп нерсени алып аласыңар. Мен өзүм дагы аябай ыраазы болдум. Баягы телевизордон өтүп аткан сабактар, ага эжекейлериңер аралыктан өтүп аткан сабактар 15-20 минутта болгон үчүн ушунчалык негизини бөлүп концентрация кылып алынган сабактар кетип атат да. Ошого мен ошол сабактарды өткөн Бишкектеги 200 мугалимге, мына бул жерде сабак өтүп аткан ага эжекейлерге, ошону уюштурган биздин министрликке терең ыраазычылыкты билдирип, ал эми силер менен биздин ыраазычылыгыбыз берилген билимди мыктылап алуу болуп эсептелет. Эң акырында, урматтуу окуучулар, мына ошол кайтарым байланышка мугалимдерге суроо сунуш, оюңар менен чыккыла, берилген тапшырмаларды аткарып, андан кийин аны жөнөткүлө, эң башкысы мына окуган, алган илим билимиңерди башыңарды көтөрүп, өзүңөрдү жакшы эс алдырып туруп, ойлоп, акылыңар менен, жан дүйнө жүрөгүңөр менен өзүңөргө сиңдирип алгыла. Силерге билим алуу жолуда ийгилик каалаймын, эсен болгула. Ол өзүнчө тема. Айтып коюшум мүмкүн.